Итак, достор, бүгүн бизде акыркы сделкабыз биздин биринчи сессиябыз VIP чатыбызда болду, да. Получается, бизде мынакей 5 сделка плюс и 1 минус менен жаптык, достор, да. Жакшы жыйынтыктар болду, но биз бул менен токтобойбуз, достор. Бүгүн бизде болгону биринчи эле сессия өттү, достор. Азыр бизде мен өзүмдүн личный соодам болуп атат и азыр 1 сааттан кийин дагы биздин закрытый VIP каналыбызда соода башталат, достор. Ошого чейин биз балансты көтөрүп алышыбыз керекпиз, достор. Бүгүн биз счетубузду 200 миңге жеткизип алсак аябай жакшы болот эле, достор, да. Но хотя бы если жеткизе албай калсак, ушул видеороликте 197 миңге жеткизип ала тургандай настроение болуп атат, достор. И бул видеороликте мен силерге топовый өзүмдүн стратегияларымды иштей турган способторду мен ушул каналымда көрсөтөм. Бардыгы полезный нерселер трейдинг сферасында кандай соода кылыш керек, кандай анализ кылыш керек, ушул каналда көрсөңүздөр болот, достор. Анда эмесе баштайбыз, достор. Бизде MAT USD 1 мүнөткө жогоруга ачабыз, достор. Сразу 3 опцион менен биринчи 2-3 сделкамды ушундай крупныйраак суммага ачып алайын, достор, да, потому что башында соода кылганда меники больше всего жакшы анализ болот, достор, потому что рынокто жаңы келип отурганда сен муздак мээ менен келип отурасың, да, то есть и настроең дагы и көп нерсеге дагы көңүл бурасың анализ кылып атканда. Ошон үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү сделкамды всегда уверенно и чоңураак даже суммага ачканга аракет кыламын, достор, да. Но бирок бул жакта кээ бир ситуацияларда, кээ бир соода сессияларда андай болбой калат, достор. Сен 1-2 сделкаң минус кылып, анан кийин үчүнчү сделкаңды плюска жаап алсаң, ошондой моменттер дагы болуп калат, достор, да. Это рынок, достор. Рынокто без минусов не заработать. И бул жакта мен MAT USDден дагы 6 сделка же болбосо 7 сделка ачамын, достор. Давайте 7 сделка ача берейин. И перекрытие мен бул жакта дагы бир жолу жогору көздөй ачып атам. Өзүңүздөр көрүп аткандагыдай эле мынакей тренд восходящий и биздин линия Bollinger Bands'ибизден бизде жакшы отскоктор болуп атат. Мына биринчи отскок болду и дагы бир аз график көтөрүлүшү мүмкүн деп мен ойлоймун, достор, да. Өзүмдүн анализимде ушундай көрүп атам наперёд. Итак, акыркы 5 секунд сделкабыздын жабылышына и бул экинчи биздин перекрытиябыз успешно плюска жабылды, өзүңүздөр уккандагыдай эле, достор. Кийинки сделкамды евро швейцарский франк OTS'тен ачамын. 3 сделкамды сразу продажага, достор. Бул жакта бизде коридор мынакей 30 секундтук таймфрейм жана 15 секундтук таймфреймде бизде мынакей сызык Боллинджерибизге келди. Мынакей бир жолу келип отскок бериптир жана көп жолу биздин үстүңкү линия сызыктарыбыздан келип бизде отскоктор болуптур, достор, мурдакы тарыхтарымда да. И азыр бул жакта менин оюмча бизде моундай двойной вершина болот деп ойлоймун, достор. Паттерн двойной вершина и как раз бизде уровень сопротивлениябызда азыр графигибиз токтоп турат, достор, да. Көрдүңүздөрбү, проторговка болуп атат и дальше көтөрүлө албай атат, достор. Именно ушул сызыгыбызда, ушул үстүңкү сопротивлениябызда, достор, да. Ошон үчүн биз сделкабызды саттык, чувствовать эттик буну и бул сделкабызды дагы плюска жаптык, достор. Отлично. И дагы бир жолу сопровождать этебиз. Евро швейцарский франктан дагы 3 опцион менен сатууга ачамын, достор. Всё. Айткандагыдай эле бизде мынакей үстүңкү сызык Bollinger Bands мынакей отскоктор болуп атат, падение болуп атат, көрдүңүздөрбү? Мынакей. И бизде двойной вершина дагы болушу мүмкүн. Если двойной вершина болсо, анда биздин даже могул астыңкы поддержкабызды дагы пробой кылып астына кетип калышы мүмкүн. Ооба, достор, бул үчүнчү биздин сделкабыз и то бул дагы плюска жабылды. Ошондо бизде ашып кетсе 1 минус болуптур и калгандары баардыгы плюсовой болуп жабылып атат, достор, да, мынакей. Бүгүн биздин еще биринчи сессиябыз дагы такой вот плюс-минус дагы бир 700-800 доллар киреше тапкан болчу элек да. Уже 2 сделка ачамын, достор, 3 эмес. Бир аз оборотту сбавлять этели. И бул жакта бизде мына тренд восходящий көрүп аткандагыдай эле мына биздин мурдакы тарыхы дагы бир жолу кайталанып атат, мынакей. Көрдүңүздөрбү, постоянно биздин трендибиз узарып чоңоюп эле кетип аткан да, мурда көтөрүлүп эле кетип аткан. И бул жакта дагы мына биринчи жолу могул жерге жетти. Андан кийин дальше тренд бизде кайрадан жогору көздөй кете бериш керек да. Мына мурдакы тарыхында могундай картина болуп атат. Мына подъем, резкий падение, анан кайра могундай подъем болуп атат да. Мына вот такой вот N болуп атат, достор. Такой фигура тоже ушундай фигуралар дагы кээде иштеп калат, паттерндык. Ар кандай өзүңүздөр ушундай анализировать этип, өзүңүздөр тестировать этсеңиздер болот да. Өзүңүздөрдүн дагы мындай өз көз карашыңыздар болушу керек да рынокто. Кандай моменттерде, кандай учурларда кайталанып атат, ошол жерлерде сиздер деле үйрөнсөңүздөр болот. Өзүңүздүн личный стратегияны разрабатывать этип да. Бул жерде бирок бизде минус болуп калды. Дагы бир жолу, достор, перекрытие ачамын. 5
сделка менен жогоруга достор. Дагы бир жолу попытаюсь открыть. Если болбосо достор, анда кийинки котировкага өтөмүн. Өзүңүздөр байкап тургандагыдай эле достор, бизде графигибиз көтөрүлдү. Бирок бир сделка плюс болуп калды достор, калгандары минусовой болуп калды. Но зато достор, көрдүңүздөрбү, график кыйла эле түшүп туруп и кайра резко подъем болуп көтөрүлүп кетти достор. Это, ну, повезло дей берсек болот достор, но зато бирок бул жакта бизде минус болуп калды достор да. Вот. Если бир эле сделка ачсаңыздар, возможно, жанагы плюс сиздерде болуп калмак достор. Вот, ошон үчүн рынок ар кандай болот и биз буга көп көңүл бурбайбыз и дальше ситуацияларды издей беребиз достор. Мат USD мынакей кайрадан бизде линия Bollinger Bands'e келип туруп кайра резко подъемго кетти. Так, жогоруга ачамын. 1, 2, 3, 4 болуптур. 10 сделка менен мен надеюсь перекрывать этем акыркы минустарымды. Мынакей бизде жанагы эле картина подъем болуп келип туруп кайра резко понижение и кайра подъемго кетти достор. Кайра подъем и резко падение ушундай болуп келет достор. Акыркы сделкабыздын принципин ушул жакта көрсөтүп атам толугу форматында и байкаңыздар достор, мына көтөрүлүп келип эле резко падение и кайрадан подъем болуп кетти достор да. Вот. Мурдакы парада бизде иштебеди, бирок могул котировкада иштеди ошондой моментте. Австралийский доллар, канадский доллардан ачамын. Бул жакта бизде нисходящий тренд болуп атат, көрүп тургандагыдай эле. И бул жакта биз азыр уже не сниженияга, а жогоруга ачып көрсөк болот достор. Так, 1 мүнөткө жогоруга. Сразу 3 опцион менен ачамын достор. Өзүбүздүн көз карашыбызды, графиктерди карап атканда биз жогоруга карап анализировать этип атабыз азыр данный момент и бул дагы өзүнүн бир какой-то жеке мындай немеси бар да. Мына жогору көздө көрүп аткандай эле көтөрүлүп келген, анан резко падение болгон, кайра көтөрүлүү болуш керек достор. Жогору көздөй. Вот ушундай көз караш анализ менен мен азыр анализировать этип атам. Акыркы 3 сделкамды мен ушул анализ менен сделкамды жаптым да. Подряд плюс кылып и бул жакта плюс дагы биздин индикаторубуз Bollinger Bands'ибиз көрүп аткандагыдай эле мына астыңкы сызыгыбызды пробой кылып туруп анан кайра подъемго көтөрүлө баштады. Так, үчөө тең плюс болду. Итого $197,272 болду достор. Плюс-минус 200 миңге уже жакындап калдык бүгүн. Надеюсь, сиздерге түшүнүктүү достор. Биз индикатор Bollinger Bands'ти кошуп соода кылдык и глобально графиктин жылышын анализировать этип түшүндүрүп бердим бүгүнкү соодамды да. Мынакей. Ушундай момент болду и менин оюмча достор, бул жакшы анализ данный моментте түшүндүрдүм деп ойлоймун. Если түшүнбөсөңүздөр достор, обучениябызга кошулуңуздар, VIP каналыбызда же видеороликти башынан окончательно көрүп, в будущем жакшы плюстарды алып келе турган мындай анализди түшүндүрүп көрсөттүм достор да, глобально. Ушундай достор, азыр видеороликти биз жыйынтыктайбыз. Стримибизде жолугушабыз кечки саат 9-да. Вот, да, 9-да бизде экинчи сессия башталат и потом стрим, да. Вот.